3 декабрь ден соолугунун мүмкүнчүлүгү чектелгендердин күнүнө карата Альянс Алтын компаниясы Кыргыз Республикасынын президентинин Талас облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлчүлүгү менен биргеликте иш-чара өткөрүп, демөөрчүлүк кылды. Анын алкагында Талас облусундагы стационардык мекемелерге, балдар тарбиялануучу борборлорго жана майыптыгы бар балдарга жакындан колдоо көрсөтүлдү. Эң биринчи эле Айтматов районунда жайгашкан Аяржан реабилитациялык борборунда тарбияланып жаткан 25 балага азык-түлүк салынган баштыктар тапшырылды. Биздин Кыргыз Республикасынын президентинин Талас облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлүнүн аппараты тарабынан дагы жыл сайын биз биргебиз аттуу 1 айлык жарыяланып, атайын иш-чаралар планы бекитилип, буйрук менен бекитилип, ошол иш-чаралардын алкагында бүгүнкүдөй иш-чаралар жер-жерлерде өтүп жатат. Бүгүнкү күндө биз сиздерге ошо Альянс Алтын жоопкерчилиги чектелген коому тарабынан ошо Аяржан реабилитациялык борборунун тарбиялануучуларына 25 балага азык-түлүк баштыкчаларын алып келдик. Сиздерге ушул жерде тарбиялануучу балдарга биз да өзүбүздүн каалоо тилегибизди айтып, ден соолугуңуздар чың болуп, ушул апалары сиздерге дагы таазим, ар дайым сиздер дагы аман болуңуздар. Альянс Алтын менен облустук бийликтин көмөгүнө балдар гана эмес, ата-энелер да кубанып, ыраазычылыктарын билдиришти. Талас облусунун өкүлчүлүгүнө жана Алтын Альянс жамаатына терең ырахмат билдиребиз. Ушул мүмкүнчүлүгү чектелген балдардын бир аз болсо көңүлүн көтөрүп, убакыттарын бөлүп, алтындай убакыттарын бөлүп келип, ушу ата-энелер менен биргеликте ушулардын сыйын көрүп отурабыз. Мындан тышкары Манас районунда жайгашкан Покровка Арлаш психоневрологиялык социалдык стационардык мекемесине азык-түлүк салуучу муздаткыч берилди. Бул күнгө чейин мекеме аталган жабдууга муктаж болуп келген. Эми көйгөй жергиликтүү бийликтин демилгеси жана компаниянын колдоосу менен чечилди. Ден соолугу жагынан мүмкүнчүлүгү чектелген адамдарыбыздын эл аралык күнүнө карата Альянс Алтын компаниясынын жетекчилиги тарабынан атайын каржылык колдоо көрсөтүү боюнча чечим болгон. Бүгүнкү күндө Кыргыз Республикасынын президентинин Талас облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлчүлүгү менен биргеликте ушул биздин Талас облусубуздагы социалдык стационардык мекемелерге атайын жардам берүү боюнча иш план түзүлүп, бүгүнкү күндө мына ушул Манас районундагы жайгашкан стационардык мекемеге атайын муздаткыч алып берүү жагы каралып, ушул Манас райондук мамлекеттик администрациясы менен биргеликте тапшыруу жагы пландаштырылды. Компаниянын демөөрчүлүгү менен Бакаята районундагы улгайгандардын жана мүмкүнчүлүгү чектелген адамдардын мекемесине акыркы үлгүдөгү телевизор белекке берилди. Альянс Алтын компаниясы тарабынан бүгүнкү Бакаята районундагы жалпы типтеги улгайган жана ден соолугуна мүмкүнчүлүгү чектелген жарандарыбызга Альянс Алтын компаниясы тарабынан түздүү телевизор белекке алып келдик эле, стационардык бөлүмдүн муктаждыгын чечүү максатында. Мындан тышкары Талас шаарындагы Теңир колдоо жана Жаркын келечек Талас мекемелерине компьютер менен түздүү принтерлер тапшырылды. Ошондой эле Талас келечек балдары майып балдарды коргоо фондундагы 30 балага дагы азык-түлүк салынган баштыктар тапшырылды. Компаниянын колдоосуна энелер ыраазы болушту. Балдарыбызды мындай коомдон сырт кылбай, балдарыбызга көңүл буруп, жардам колун сунгандарга ыраазыбыз. Ушундай жардамыбыз бар эле, келип эмет бергиле деп ушу чакырат. Балдарыбыз менен баарыбыз эле ата-энелер балдарыбыз менен келебиз. Кыргыз элибиз бар экен, Алла ыраазы болсун, үй бүлөлөрү менен бактылуу болсун. Ушу балдарыбыздын Кудай ден соолуктары чың болсун, өмүрлөрү узун болуп эле эл катарына кошулсун дейбиз. Белгилей кетсек, Альянс Алтын компаниясы Талас облусундагы майыптыгы бар адамдарды камкордукка алууга багытталган иш-чараларга ар дайым жакындан колдоо көрсөтүп келүүдө. Бул күнү жергиликтүү бийликтин демилгесин колдоп, демөөрчү болуп берди. Өз кезегинде жардам алган тараптар Альянс Алтынга ыраазычылык баракчаларын тапшырышты.